Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve amnabat. Ba'd maqtular Allah Teala'ga olsun, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e assalam dine salavatlar olsun. Bugünkü sabagыбыз inşallah sıyqır tuuralı, oşo kara sıyqırдын түрлөрү тууралуу болот inşallah. Баарыбыз эле ушундай сыйкыр деп анын арабчасын которуп анан ушундай деп отуруп эле кара дуа деп коёт эле. Kara dua. Köçörüme bilemin okudum mu? Bata деп айтат. Dua деген кайгылуу. Эми бирок өзү баягы кара дуа дегенде, кара деген сөз мааниси эле да. Мындай айтканда жаман дуа. Кээ бир алымдар айтат экен, 5000 жыл болду экен. Бирөө айткан 6000 жыл болду экен. Эң биринчи кара дуа кылынган. Баягы эң биринчи сыйкыр үйрөтүлгөн. Шайтан алейхилана келип, баягы адамдарга үйрөткөн убактысынан бери 6000 жыл, кээ бирде 5000 жыл болду экен. Кээ бирлер предполаг айтып экен. Бирок кара дуа, сыйкыр, орусчасы порча деп коебуз. Ушул нелердин баардыгы бул болуп келгенден боло берет. Мисалы бир адам калпты баштаган болсо, ошол калптын күнөөсү ошого да жазылып турат экен, кемибей. Эң биринчи баштаган. Пайгамбарыбыз айтат, силер жакшылыктын ачкычы болгула. Жакшылыктын ачкычы болгула. Жакшылыктын ачкычы болгула дегени, мындай кимдеген бир жакшы иш баштай турган болсо, иншалла, ошол жакшы иштин ошол аркасынан канча адам улап кеткен болсо, жакшылыкты биринчи баштаган адамга дагы жазыла берет. Ушундай. Жаманчылыкта да ошондой. Ким биринчи жаманчылыкты баштаган болсо, жаманчылыктын күнөөсү ошого да жазыла берет экен. Токтобойт экен, субханалла, токтобой жазыла берет экен. Шариаттагы кара дуа кылуучуларга, же болбосо ошол сыйкыр менен алектенген адамдарга, жанагындай дуалаган кара дуа кылып аткан адамдардын өкүмү кандай десе, аларды Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлтүргүлө деген. Эми биздин азыр мамлекет баягы гумандуу, мындай айтканда, баягы мамлекет да бизде соттойт дегендей мындай болот. Бирок шариатта өкүмү аларды өлтүрүш керек. Эмне үчүн Пайгамбарды өлтүргүлө деген? Ушунчалык анын күнөөсү чоң экен. Кара дуанын күнөөсү ушундай бир жашоосуна, адамдын тагдырына кириши, ошондой эле адамдын жашоосун бузууга чоң өбөлгө түзөт экен да. Ошондой күнөөсү чоң болгондугунан эмне кылат экен? Аны өлтүрүш керек экен. Шариатта жок кылыш керек экен. Эми бирок эме кылып иймеңиздер, анан баягы молду өлтүргүлө деп айтканда, бирок негизинде аларга өкүм ушуреки. Мен дайым айтам, ким ошо көз ачыкка барган болсо, бир жолу барган болсо деле, ал адам тооба кылыш керек. Бакшы деп коебуз, көз ачык деп коебуз. Аттар көп го, парапсихолог, жанагындай бир эмне? Гороскопчу неме дейт? Астрологко барган, астропрогноздор, мен левмин, мен диакыммын, эмне эле жанагындай бир төмүн, козёлмун дегендер бар го. Ошолор субханалла, ошондойго баруу дагы ушул көз ачыктыкка эле кирет. Пал ачуу, жанагындай бир эмелер менен, теспе менен, тоо менен, койдун корголу менен, жана төлгө тартуу, мал издеп атам, малым жоголуп кетти деп барып ошол барып ошолордон суроо. Кан адам бардыгы тең тооба этиш керек, кайра тооба кылышы керек. Эмне үчүн дегенде, чоң күнөө кылуучуга чоң күнөө кылганы бардың. Ушундай нерсе. Ал эми аныкын туура деп айткан адам капыр болот. Көз ачыктыгын туура деп айткан адам капыр болот, же болбосо динден чыгат. Мусулман болбой калат. Ай жана Ванга деген айтыптыр ай. Мындан паланча жыл мурун эле айтып коюптур. Илгери эле айтылган экен. Десе, ошол адам имандан чыгат.
мисалы ким келечегин айтып баштаса эле, ошонун келечекте ушундай болот экенмин деп барып ишенсең, капыр болосуң. Баарыбыз тооба кылалы. Анткени ишенбегенибиз жок да турабы? Жазылып турат. Азыр эмен бар интернет ачсаң эле келерги шайлоодо биримдик партиясы утат деп жазып койгондор бар керек болсо. Ошо көз ачык айтты. Ушундай болот экен. Пандемия 2022-жылга чейин болот экен. Ушуну жазып кеткен аябай көп. Ким ушундайларга ишенсе көз ачыктыгына, ал күнөөкөр болду. Же болбосо күнөөкөрдөн дагы жаманы капыр болуп калат. Ошонукун туура десе. Түшүнүктүүбү? Бул ошолорду кылган адамдар жөнүндө. Ал эми ошол кара сыйкыр ким кылат десе, мен мындай кээ бирде катуу айтып коем, акмак адам болот. Акмак деген акылсыз, наадан адам бир адамды барып окутат. Бир адамды кара дубалап, порчалап, же болбосо сыйкырлап, анын жашоосун бузганга аракет кылат. Көрө албас, наадан, акмак, ошондой эле субханалла ахиретин ойлобогон. Эгерде ким деген бир адамды окуткан болсо, же болбосо ошону окутканга аракет кылса дагы, ошол адам субханалла жанакындай бир китептерде мындай кичинекей пособиялар бар экен. Баягы көрдүм, пособие маленького колдуньи деп чыгарып коюштур. Пособие маленький колдуньи деп чыгарышыптыр. Мынчалык китеп экен, 10 барактан турган. Ошо жерде тайные знаки деп туруп, ана мындай алып, мондай кылсаң, ана могу жерге сүрөттү коюп туруп, могу жерге мындай жана воскту минтип куя турган болсоң, ана мындай болот, ана тигиндей болот деп уже монда 10 барактык детский китеп чыгыптыр. Мындай окуп көрсөм, баягы жанагындай бир чоң эле кадимки эле сыйкырчылар бар го, жанагындай кадимки эле көз ачыктар, окуп адамдарды өлтүрө турган жанагындай бир кадимкидей эле субханалла. Ошол нерсе экен. Кадимки эле аны жанакы кадимки эле көз ачыктар колдонот аны. Бөтөнчө жана орустардын черная магия дегенин нерсесине ведьма дегендер колдоно турган нерсени уже кичинекей детский пособие алып коюптур. Мындан 2 жыл болуп кетти. Бир кичинекей жаш кичинекей кызды окудук. Бир 10 экен. Анан эмне болуп кетти? Субханалла, именно ошондой нерсе менен, ошондой жанакындай бир эме менен көргөн экен дагы, оюн да бар экен азыр интернетте. Ошол оюн менен эме алып туруп, анын тарелканын ичине жанакыны куюп туруп, анан кийин бир эме нерсени кылганда ошонун ичине жин кирип кеткен. Ушунчалык даражада азыр. Эми караңыз. Аллаху акбар. Сыйкырдын түрлөрү бар. Булар күн сайын өсөт. Мисалга алсам, мурун, мисалса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кара дубалады деген билесиздер, пайгамбарыбызды окуткан турабы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жөөттөр өзлөрүнүн арасында эң чоң күчтүү сыйкырчысын, эң чоң көз ачыгын алып келип туруп, ушул Мухаммадты жок кылышыбыз керек деген Мединадан, Мына ошол мезгилде пайгамбарыбызды окутканда, эмне пайгамбарыбыз 1 айга чейин өзүнүн аялдардын жанында жүргөндөй эле боло берген, бирок жандарында болгон эмес пайгамбарыбыз. Акылдан кетип, ушундай галлюцинацияга түшүп баштаган. Ушундай катуу кыйналып жатып калганда, Алла Таала 11 аяттан болгон. Фалак жана Нас экөөнү кошкондо 11 аят болот. Келип туруп, Жабрил алейхиссалам, ey Мухаммад, ушуну оку деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу Фалак Нас сүрөсүн окуганда, анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айыккан. Ушуну окуп туруп, анан кийин Жабрил алейхиссалам, Жабрил периште, ошол окутулган нерсе каякта экендиги тууралуу кабар берген. Ошондо ушул Мединанын четинде бир кудукка Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атын эме кылып туруп, мындай арканга ушундай бир 11 түйүн кылып туруп, анан баягы сууга салган. Ошол мезгилде ошол арк ичинде баягы кудуктан суун алып аткан сахабалар айтат, ошол суу мындай жап-жашыл болуп туруп, мына ошо сасып кеткен экен да, дуанын, кара дуанын күчүнөн. Пайгамбарыбызга чыгарып бергенде пайгамбардын ар бирине Фалак Насты окуп үйлөп, анан кийин чечкенден кийин, анан ошондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн калыбына кайра келген. Тарыхчылар же болбосо баягы пайгамбардын өмүр баянын изилдеген чоң-чоң алымдар айтышат да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эрте дүйнөдөн, эми акыйкатта Алланын каалоосу менен пайгамбарыбыз кетти. Бирок ошол пайгамбардын ооруп, жанагындай бир кыйналып, ушул бул дүйнөдөн кетишинин бир себеби бар деп айтышат да. Ушул жанагы кара дуанын дагы кесипети калып калган дейт.
Карагыла. Муну менен чыгара турган тыянак эмне? Бул сыйкыр кетет экен. Кара дубаны чыгарса болот экен. Кайсы менен экен? Куран аяттар менен. Бир. Экинчиси, сен намаз окусаң дагы, диндар болсоң дагы, эмне экен? Кара дуба сыйкыр өтөт экен. Пайгамбар ким? Биз кимбиз? Кара дуба өтөт экен, порча өтөт экен. Көрдүңөрбү? Эмне үчүн дегенде пайгамбар ким? Биз кимбиз? Бардыгыбызга бул нерсе сабак болуш керек. Алла Таала ушул пайгамбардын негизинде 23 жылдык жашоосунда көптөгөн нерселер көрсөткөн. Ошол пайгамбарыбыздын жашоосунда да Алла Таала сыноо иретинде кара дубаны жанагындай бир өлтүрө турганчалык даражада турган дубаны окуттуруп туруп пайгамбарыбызга алып келип туруп анан Фалак Нас сүрөсүн чыгырып атат. Байкап атасыздарбы? Эмне үчүн пайгамбардын жасоосу бизге үлгү да туурабы? Үлгү, машалла. Кара. Эми эмне үчүн муну айтып атам? Ошол мезгилдеги кара дуба менен азыркы мезгилдеги кара дубанын айырмасы асман менен жердей. Мурун мисалы алса төөнүн үстүнөн кулап кетсин деп турган болсо азыр машинеден авария болуп өлсүн деп коюшу мүмкүн. Мисалы алсачы, бул мындай прогрессия менен өсүп баратат. Ойлобош керек. Бул илгерки нерсе деп кээ бирлер айтат. Бул да сен айтып аткан нерсе, илгерки нерселер да эми. Эскичилик да дегендер бар. Жок, субханалла. Бул күнүгө өзгөрүп атат. Күнүгө ушу көрүп атабыз. Мисалы алса, биз дем салуу менен алектенип атканыбызга бир 20 жыл болуп кете турган болсо, 20 жылдан бери ошондой эле симптом менен адам келсе, ошол эмдиги жыл башкача болот. Бирок ошол эле болот. Жин шайтандар да субханалла эмне кадимкидей өсүп, кадимкидей субханалла жашоолордо жанагындай өзгөрүүлөр болот. Эми сыйкырлардын түрлөрү болот. Ошол сыйкырчыга жараша болот. Жанагындай көз ачык бакшыга жараша болот. Анын ичинде ким десе бул жин шайтан кирип алган адам. Бакшы деген жа көз ачык деген ичине жин шайтан кирип алган адам. Ошол жин шайтан аны тозокко алып кирүү үчүн, ошол адамды жок кылуу үчүн субханалла эмне кылат экен? Бул адамга кирет дагы ошону кадимкидей колдонот. Көз ачыктын бардыгы тең ойлобогула. Жөнөкөй эле адам эмес алар. Алардын ичинде жин шайтан бар. Жин шайтан бар. Ошол жин шайтандар ошолордун ичине кирип алып туруп, анан кийин ага ар кандай нерселерди кылат. Пайгамбар айткандай, 100 сөз боло турган болсо, 1 сөз тууралуу 99 калып болот. Предположение. Пайгамбар айтат, ар бир көз ачык шарлатан деген. Ар бир көз ачык шарлатан. Динди керек болсо, эгерде кээ бир алымдар айтат. Мисалы, бир молдого деле барсаң, эгерде дем салып берип атканда деп ачык чыгарбаса, күмөн болушун керек экен да. Анткени ал эмнени окуп атат экен? Эми бардыгыбыз эле алым эмеспиз да, мисалы алсак, же хафыз эмес, Куран аяттар билбеш мүмкүн. Бирок ошол окуп аткан адамды дагы ушул мындай жанагы сизге дем салып берип аткан суусун дагы дебеш керек. Кичине болсо да сени кулагыңа жочу, өзү кулагы чала турганчалык окуш керек экен. Эмне үчүн десе, ошол молдо чарчап калышы мүмкүн дейт. Же болсо мындай бир кичине үнү бүтүп калышы мүмкүн дегенде предположение менен, бирок ошо кичине үнү чыксын дейт. Бирок ичине өтүп атса билбейсиң да. Балким умай энем анан тигиндей энем, тигиндей атам деп аткандар билбейсиң да. Анткени диндеги эле сакалчан эле, хижапчан эле ушундай көп адамдар бар. Молдо дешиң мүмкүн. Бирок ал эмне экен? Жөн эле баягындай современный көз ачык болуп калышы мүмкүн экен.